саламат. Элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Саламатсыздарбы, биздин сүйүктүү замандаштарыбыз, угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз 10 мүнөттүк саламат тайм деп аталган подкастты тыңдап жаткан баардык сүйүктүү замандаштарыбызга салам айтабыз. Ушул кыска 10 мүнөттүк убакыттын ичинде бүгүн биз кыз бала менен жыныстык жашоо тууралуу кантип сөз кылыш керек, мына ушул тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жана албетте биздин коногубуз бар. Бүгүнкү төрүбүздүн коногу Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адиси, гинеколог Айтыкова Асель Адылбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз менен жүз көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Асель эжеке, иштериңиз жакшыбы? Абдан жакшы. Бүгүнкү темада жогоркуда айтылгандай эле ушул кыз бала жөнүн менен жыныстык жашоо тууралуу кантип сөз кылыш керек деген теманын тегерегинде сиз менен сөз кылгыбыз келип турат. Алгач биздин угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Асель эжеке, ошол негизи бизде ушул жыныстык катнаш тууралуу сөз кылганда уят деп, керек болсо турмуш куруп, неберелүү чөбүрөлүү болгончокто уят деген бир нерсе бар эмеспи? Бул биздин мүмкүн менталитетибизби же эмне? Негизинен ушул темада турмушка чыга элек кыздарды, өспүрүм кыздарды кабардар кылып, маалымдар кылыш керекпи? Өзүңүз ошо гинеколог катары кандай деп карайсыз? Туура айтасыз. Негизи бизде ушу жыныстык өнүгүү балдардын жыныстык катнаш жөнүндө сөз кылуу абдан татаал суроо болуп эсептелет. Өзгөчө мына энеталар балдардын ортосунда. Бирок биз билиш керекпиз, балдар жалаң эле эгерде энетадан ала албаса маалыматты, анда сөзсүз эле бөлөк булактардан алганга туура келет аларга. Азыр интернет булактарынан көп алышат. Адан тышкары жакын досторунан бөлүшүшү мүмкүн ал тууралуу өзүнүн суроолоруна жооп алганга. Анан дагы эң коркунучтуу нерсеси булар өз кандайдыр бир балдардын ортосунда, өспүрүмдөрдүн ортосунда ушу кандайдыр бир гормондордун таасиринин негизинде ушу өздөрүн дагы ушундай эрте жыныстык катнашка барып, жанагындай туура эмес жолго десек болот, эрте бойго бүтүрүү жана жыныстык жугуучу инфекцияларга жолугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир ата эне үчүн бул маселе кандайдыр бир татаал болсо дагы аракет жасап, эгерде түшүнбөстүктөр, билбеген жерде маалыматтар болсо ачык айрым айтып балага бул абдан кызыктыруучу, абдан жакшы суроо бердиң, бирок мага кандайдыр бир убакыт керек болуп атат деп туруп өзүңүз маалымат издеп, анан ошо баарлашканга аракет жасаңыздар. Мисалы ушул көп байкайсың да, өспүрүм учуруңдан өзүңдөн делечи, керек болсо айыз, баягы айыздык этеккири келген учурда дагы энеге айтыш кыйыныраак, коркот эмеспи балада? Ал эми бул темада керек болсо жигитим бар же жигит тийишип атат деген суроо дагы мындай апам урушуп коет го, апам туура эмес түшүнүп коет го деген бир комплекстерди пайда кылат го. Анда балага кантип эне инициатива көтөрүп, биринчи кайсы теманын тегерегинде башташ керек? Ушул негизи эле кантип башташ керек бул тууралуу сүйлөшүүнү? Негизи мына кичикей балдар эле суроо берип баштайт го, кичикейинен эле. Туура, апа, мен кантип төрөлдүм эле депчи, бул 3 жаш, 5 жаш тегерегинде. Балдарга эми бул учурда биз оңой эле кутулабыз, туурабы? Капустанын алдынан таап алдым, айыз алып келди деген суроо менен ошо суроого жооп берип койсо болот. Бирок жаш өткөндөн кийин, мындай бала чоңое баштагандан кийин туура түшүндүрүш керек да. Анткени балдар кызыга баштайт да. Башы, көзү, буттары окшош, бирок жыныстык органдар балдардыкы, кыздардыкы ар кандай экенин түшүндүрүп кетиш керек ар бир ата эне. Адан тышкары мынакей балдар менен кыздардын өнүгүп өсүшү бир аз айырмаланат да. Гормоналдык өзгөрүүлөр кыздардыкы эртерээк башталса, мисалы 10-12 жашында, кээ бирлердики ар бир организм өзгөчө болот десек болот, кээ бирлердики 15 жашына чейин созулушу мүмкүн. Балдардыкы болсо бир аз кечирээк. 13 жаштан жогору башталышы мүмкүн да. Ошон үчүн мисалы кыз балага ошо этеккири келгенче ар бир ата эне ошо түшүндүрмө бериш керек. Анткени ошо этеккири келген учурда чоочуп кетип, кандайдыр бир күтүлбөгөн кадамдарга барбаш үчүн ар бир ата эне эмне үчүн бул болот экен, эмне үчүн бул организмде ушундай өзгөрүүлөр болуп атат, ошону туура түшүндүрмө берип кетиш керек да. Аны кандайдыр бир позитивдүү бир маанайда эле, мисалы
мисалы бир жакта сейилдеп жүргөндө бул өзүнчө бир нотация сыяктуу же өзүнчө отуруп алып бир лекция сыяктуу түрүндө болбош керек. Кандайдыр бир жакшы маанайда бир сейилдеп жүргөн кезде эле бир кыскача эле бирок маанилүү мындай мүнөздүү маалымат катары берип коюш керек да. Буну түшүндүрүп кетиш керек. Анткени организмде ушул гормондордун чыгуусуна байланыштуу кыздын организминде ушундай өзгөрүүлөр болот. Бул гормондор ар бир мүчөнүн өсүшүнө, организмдин өсүшүнө тиешеси бар. Мисалы сенде ушундай эле мисалы эмчек бези чоңое баштайт. Андан тышкары мисалы колтуктун алдында, жыныстык органдардын тегерегинде чачтар өсө баштайт деп туура түшүндүрүш керекпиз. Анткени кыздар дагы мисалы келип үйүнөн апасынан сурашы мүмкүн. Бул кызда өсүп атат, эмне үчүн менде эмчегим жок депчи, мисалы эмчегим өскөн жок. Аны тынчсыздандырган суроо да бул. Ошон үчүн толук кандуу мындай маалыматты ата-эне берген абдан жакшы болот. Анткени мектепте дагы бул тууралуу мындай класстан тышкаркы сааттарда берилет десек болот да. Анан кийин көбүнчө маалыматтар мына 6-класста бул 13-14 жаштан баштап бериле баштайт. Бирок ар бир эната азыр мына раннее развитие деп коет атабыз, эрте жетилип атат балдар. Ошон үчүн мүмкүн болушунча 10-12 жашына чейин ушу маалыматты берип кетсе, ошол гормондордун таасиринен ушундай этек киргелет. Этек киргелгенде бул кандайдыр бир өзгөчө мындай кыз болгондун, өнүгүп өсүп аткандын белгиси. Болочок кезде ошол сен болочок эне боло аласың, ушул аркылуу деп туруп түшүндүрмө берсе, бул норма экенин, анан кийин өзгөчө белгилеп кетиш керек. Ар бир кыздыкы окшош болбойт бири-бирине. Ар кимдин организми бул индивидуалдуу деп тактап кетиш керек ар бир ата-эне. Ошондо мен ойлойм балдар тынчсызданбайт, анан кийин мындай күтүүсүз болбойт да мындай өзгөрүүлөр. Жакшы. Ошол конкреттүү түрдө мисалы жыныстык катнаш бул канча жаштан башталышы керек, кийин турмушка чыккандан кийин ушундай болуш керек деген сыяктуу маселелерди кантип ошол ортодогу барьерди жоюп туруп айтып берсе болот? Негизи бизде Кыргызстанда жыныстык катнашка биз айтып кетиш керекпиз 18 жаштан жогору барса болот. Эгерде андан эрте жанагындай ала качып кетүү, нике кыюу туурабы, ошо мыйзамга ылайык азыр соттолуп сотко да берилет. Ошол эле молдо нике кыйган сотко берилиши мүмкүн. Ошол эле ата-энелер эгерде сүйлөшүп алса, жаш балдар дагы ошо билиш керек да. Анткени өзүнүн укугун ар бир бала билиш керек. Буну мектепте дагы ошо окуучуларга өз укугу жөнүндө айтып кетиш керекпиз. Анан кийин дагы бир нерсе, бул кандай десек, ошо физикалык жактан балдар өнүгүп өсүүсү эртерээк башталат. Физикалык жактан бойлору өсүп, үндөрү өзгөрүп десек болот, кыздардын жанагынтип эмчек беси чоңоюп, этек киргелип баштайт. Бирок психикалык жактан өнүгүү бир аз артта калат да. Ошон үчүн биз түшүндүрүп кетиш керекпиз, ар бир бала даяр болгондон кийин гана үй бүлө курууга, жыныстык катнашка барыш керек деп. Балдар эми ошо гормоналдык өзгөрүүлөргө байланыштуу өздөрүн дагы кандайдыр бир мындай өзүн жакшы көрүү, мындай кучакташуу, мүмкүн өбүшкүсү келүү, ушундай сезимдерин ошол ишке ашыргысы келип ошондой аракеттерге барышы мүмкүн да. Бирок ар бир ата-эне ошону түшүндүрүп кетиш керек. Бул өзгөрүүлөр бир аз убакыттан кийин токтойт. Сен өзүңө кандайдыр бир мындай тоскоолдуктарды коюш керексиң деп, анан кийин өзүңдүн ар бир кадамыңа толук кандуу жооп бере алгандан кийин гана ошо жыныстык катнашка барып, анан кийин үй бүлө курууга кадам жасасаң болот деп. Анан кийин дагы бир айтып кетчү нерсе, ошо жаштар мындай
эрте жыныстык катнашка баргандан кийин кандай кыйынчылыктарга кездешет, ошол жөнүндө дагы көп ойлонушпайт да. Кийинки уктурууда биз ошол эрте жыныстык катнашка барса кандай натыйжасы болот, кандай кесепеттери болот, ушул тууралуу сөз кылабыз. Биз болсо азыр саатыбыздын соңуна келип калдык. 10 мүнөттүк кыска подкаст жыйынтыкталды. Угармандар, эгерде суроолор болсо ылдый жакка комментарий калтырыңыз жана албетте бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүп, жакты белгисин жазганды калтырганды унутпаңыздар. Амандашканча. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.